Бишкекте коммерциялык эмес уюмдар тарабынан уюштурулган чоң көргөзмө өткөрүлүүдө. Ага 20дан ашуун уюм катышып, долбоордук ишмердүүлүктүн активдүү жыйынтыктары, мультимедиалык тиркемелер, басылмалар, кинофильмдер, аудио жазуулар, улуттук кийимдердин үлгүлөрү көрсөтүлдү. Ошондой эле мектеп окуучулары үчүн талкуулар менен үлгү сабактар уюштурулду. Уюштуруучулардын айтымында иш-чаранын максаты салттуу билим менен маданий тажрыйбаны жалпылап түшүндүрүү, долбоордук ишмердүүлүктүн натыйжаларын жалпылоо үчүн аянтча түзүү, коомдук уюмдардын өлкөнүн маданий күн тартибин калыптандыруудагы ролу жана салымы тууралуу ачык талкуу уюштуруу. Диалог аянтчасын түзүүгө максат кылдык. Ошол 20 уюмдар өзүнүн тажрыйбасы менен бири менен алмашып, анан ошондой эле кеңири коомчулукка, калың калкка ушуну сиңирип, ошондой эле мамлекеттик мекемелер менен ушул диалог түзүп, ушул бардык аракеттерин бириктирип, бир багытты белгилөө максатында уюштурулган. Жана эң негизги максаттарыбыздын дагы бирөөсү ушул Кыргыз элинин, Кыргызстандын маданий мурасын популяризациялоо болуп эсептелет.